Жалпы элдик каналдын көрүүчүлөрүнө ысык салам жолдойбуз. Достор, биз мына сиздердин суранычыңыздар боюнча WhatsApp'та аябай тыттыңыздар эле, великтин неге тартпайсың деп. Мына бүгүн убактысы келип, Кара Суу базарында таза корейский привозной велосипедтерди сиздерге сонун кылып көргөзөлү деп чечтик. Омат базары, достор, Омат базардын нөлөбөй проход менен видеого чыкканыңыздарда бул жерде Арыбжан деген акабыз бар экен. Корейский, таза корейский привозной великтерди сатат экен. Мына ошол великтердин баалары канча болду экен деп кызыгып жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Салам алейкум, кандайсыз ака? Жакшыбы? Ден соолук. Соодаңыздар болуп атабы? Рахмат, Кудайга шүкүр, насибинче. Убактыңызды бөлүп биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берейин дегениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Майли, колдон келишинче. Кара Суу базары, местаңызды тагыраак айта кетели алдын ала. Кара Суу базарда Омат базардан Нөлөбөраттан туз чыгып келгениңизде жолдун боюна чыккан наркы бетке өткөндө Коляска базар бар. Коляска базардын ичине киргениңизде мөдө жакта биздин местабыз. Сизде бүт бардыгы корейский. Кореядан келген перевозной велосипедтер. Эми мисал Кореядан Кореяга Кытайдагы иштеп берет, Япониядагы иштеп берет. Просто немесini качественно иштеп берет. Кутта алиги Дубай телефон деп коет. Мисал Дубайдан телефон чыкпайт го. Ооба. Немене? Перевозной болот да. Эми Кытайдагы ар кайсы мамлекет үчүн ар кандай сапатта чыгарып атат. Ошондой эле бул велосипед дагы бул корейский деп койсок болот экен, а? Бул да машиналарын эми айдап атабыз го, ошогонда. Мен ушул минип турган велосипед канча болот ака? Булар ака средний 8000 сом тегерегинде болот бул велосипедтер. Буларды өзгөчөлүгү рамасы алюминиевый рама. Дискалар эми 2 кабат болот, мына титановый болот. Мына мисалы үчүн мына диска алюминиевый рама, простой диска эсептелет мына. Бул дискалары 2 кабат болот мына. Алдыңкы амортизатор, артында амортизатор жок. Скоростной скоросттары мына жакшы скоросттардан полуавтомат деп коет. Иштетилиши оңойраак да. Анан узакка жетет. Мыналар мисалы брамай скоросттор. Булар простой скоросттор. 100 сом, 150 сом тегерегиндеги скоросттор да, жупа. Булар жакшы скоросттор эсептелет. Бирок немеси сапаты жакшы. Бул как жаңыдай эле го ака. Дөңгөлөктөрү дагы нормальный, а? Ооба. Эми начарлары чыгат, илажы жок, начарларыны орнуга мисалы жаңы коебуз. Атак өзү мына өзүнүкү родной мына. Канча кылып бересиз ака ушуну? Ошону 7,5 миң кылып беребиз. 7,5 миң, а? Ооба. Хорошо. Андан кийинки дагы башка велосипедтериңизди көргөзөлү? Мыналар бар мына. Ушул жактан көргөзөлүбү, а? Мисалы үчүн мына без амортизатор. Амортизатору жок, рамасы темир, железо. 26 размер. Ошо мисалы үчүн булар средний мына. 5000 сом тегерегинде булар. 5000 сом тегереги. Мына амортизатор менен. Амортизаторлар сапатына карап 5000 сомдон 6,5 миңге чейин болот. 5000 сомдон 6,5 миңге чейин, а? Булар дагы окшош эле экен. Без амортизаторларды арзанраактары булар. Немеси менен айырмаланат десеңиз, буларга мисалы үчүн көбүрөөк запчасть коюлган болот. Рамалары мисалы үчүн товарный вид жок бунда. Илажы бар чейин арзаныраак кылып беришке аракет кылабыз. Бирок бундагы эле минсе болот, нормальный турабы, сапаты жакшы. Ооба. Бай эптеп алып эле 1-2 ай минип эле сынып калып андай деген нерсе болбойт турабы. Жок, немеси жок. Бул Кореяныкы мисалы айдагандар билет, өзү чыдамдуулугу жакшы эсептелет буларды. Тынбай велик айдап жүргөндөр, велик сапатын түшүнгөндөр билет, а? Билет өзү. Бунусчу, бул дагы эле ошондой эле. Ошо мына менен бирдей эле. Бул ак түстөгүсү, бул кара түстөгүсү. Рамасынын немеси ham бирдей фасону. 5000 сом ака, а? 5,5 миң сом. 5,5 миң сом. Жакшы, булчу, бул кичинекейраак. Бул 24 размер. 24, а? Бул немеси жакшы десеңиз, бул размери өзү дефицит размер. Анан подростковый возраст эсептелет, бул кем айдалат да Кореяда. Бирок сапаты жакшы келет бул 24 размерлерде. Мисалы 1-класстан баштап, 6-7 жаштан баштап 10-12 жашка чейин айдай берет да. Ошонусу жакшы. Баасын канча дедиңиз? Бул 5,5 миң. Бул дагы 5,5 миң. Ооба. Бул 24 Эко бирдей кетет. Баасы бирдей эле кетет экен да. Ооба. Бул кичинекей балдарга экен, а? Камалар. Бул камалар булар. Илгерки өзүбүз мына камаларга окшош чыгарган. Скоростной 20 размери буларды. Баалары канчадан? Бул 4,5 миңден булар. 4,5 миңден экен. Жакшы. Буларча? Бул 16. Детскийди ичинде чыккан. Детскийди ичинде чыккан. Булар арзаныраак. Булар 3 миң сом. 3 миң сомдон, а? Ооба.
Буларыңызды мындай четтен алып бир-бирден көргөзөт окшойбуз да. Жакшы көрүүчүлөргө көрүнбөй калтабы дейм да. Көрсөтөлүң мына сыртка чыгарасыз. Бул дагы ошо мына айдап көргөн велосипедиңиз менен бирдей бул. Ошол эле почти түс эле башкачараак экен, а? Мына мисалы мына айдап көргөнүңүз менен бирдей эле. Алюминиевый рамаларды жакшылары 9000ге чейин да. Средний айдай тургандары 9000ге чейин. Бул канча ошо? Бирдей экөөнүн баасы бирдей. 8000 дедиңиз 8000 ба? ооба. 8000 сом экен. Скорость. Бул жакта тормоздору немелери бар экен, а? Ооба. Эми мисалы үчүн баалар өзгөрүшү мүмкүн. Качан десеңиз, эми биз мисалы алып сатар адам да. Кореядан алып келгендерден алып сатабыз. Мисалы аяктан сенасы кичине көтөрүлсө илажы жок кошобуз. Анан көбүрөөк болуп сеналар түшсө, биз дагы чакканыраак, ылдамыраак кылып сатышка аракет кылабыз. Себеби бизге дагы мисалы сатканыбыз пайда да, кармап отургандан пайда жок. Рыночный бааны карайсыздар да сиздерден турабы? Ооба. Себеби бир алып кеткен адам кайра келсе бизге жакшы да, өзүбүзгө пайда. Ооба. Эми мисалы мен сизден велик алып жактырган болсом, мага жаккан болсо, башка досум алам деген болсо, сизге жөнөтөм. Баары кара соода арабчан экен соода алат экен да. Муну канча экен баасы? Бул мына бул арзаныраак. Бул 7000 сом. Мунун айырмасы кандай мына 8000диктен? Бул мисалы үчүн мына покрышкасын көрүп атса, мына покрышкасына мына айырманы мына покрышкасы эскираак. Рамаям өзү кичине эскираак. Бул арзаныраак келген, ошондой баалары. Муналар мисалы үчүн алюминиевый рама. Булар кичине арзаныраак булар. Буларыңыз канчадан? Булар 6500ден. 6500ден, бирок покрышкалары нормальный. Покрышкалары жакшы. Бул алдыңкы келген партиябыз. Канча бересиз ушуларды 6500диктерди? 6200 сом кылып беребиз. 6200 сом, а? Так, булардычы, булардын баарын көргөзүп бүттүкпү? Аны карачы наркы. Бул дагы 8000 сомдук велосипед. 8000 сом экен, а? Мен ака кайсы 28 мененби же 26 эле мененби? Средний сиз менен бизге ошогондор 26 айдайт да эми? 26. 28лери чыгат буларды, кем, өтө дефицит. Анан 28лер көбүрөөк шоссейный узкий болот балондору. Эми бизде жолдорго, мына таштак жолго, мисалы, дөңгөр жолдорго ошо покрышкалар ушулар чыдамдуураак да. Значит, мага ушуну алат экенмин да? Мисалы, сиз айдайм десеңиз, ушу жакшы да, мындай велосипеддер. Буларчы ака? Булардын баалары? Бул наркыга окшош, мына ак түстөгүнү азыр көрсөттүм, бүктөлө турган рама, темир. Без амортизатор. Ошо. Канча? 5500 сом бул. 5500 сом, а? Ооба. Жакшы, көрүп атасыздар, достор. Велосипед, ушундай велосипедтерди алам деп кайдан алам, арзанын издеп жүргөн болсоңуз, мына Арипжан акеге кайрыласыздар. Анан Арипжан аке эми сурап коеюн, бая видеого чейин да сурадым, доставка барбы десем жок дедиңиз. Азыр кусунан эми алыс жактан бир клиенттер чыгып, 2-3 велосипед алаган, мага такси менен салып бер деген болсо, сиз жумуштан чыгып, мисалы салып жибере аласызбы же болбойбу? Только сизге келиш керекпи? Жок, кыла албайм десем, жалган болуп калышы мүмкүн. Колумдан келишинче, убактым болса, чыгарып, мисалы үчүн машинасы даяр болса, машина бар, мисалы, мына машинага алып чыгып бериң, мындай шофёрдо немесин атын айтып, же телефон номерин берип, М-банк бар. Ошо М-банк менен байланышып, ошо акчаны которуп, жүктөп койсок болот. WhatsApp номерлери бар, WhatsApp'та сүрөттөрүн таштап, байланышып, соода кылсак болот. Хорошо, номериңизди видеонун астына чыгарып коебуз. Болот, болот. Сизге чалып неме кылган болсо, элдик каналдан деп жазган болсо, жакшы тейлеп коесуз, а биздин көрүүчүлөр да. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат, ушунчалык элди ойлоп, неме кылганыңарга. Дагы болдубу? Башка велосипедтериңиз жокпу? Азыр эле ушул эле тур, ооба. Детскийлер дагы бар экен, камалар дагы бар экен, детскийлер бар. подростковый, чоңдордуку бар экен. Хорошо, мынаны канчага бересиз? Ушуну соодалашып коеюнчу көрүүчүлөргө кичине. Аке 7,5 кылып берем, аке. Болуш, а? Ооба. 7,5 экен, достор. Чалып бересиздер Арипжан акеге, 7,5 мага бер деп. Ошол, урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Кийинки видеолорубузда кандай видео, кайсыл тауарлар боюнча тартайлы, ал боюнча сөзсүз түрдө видеонун астына комментарийге жазыңыз. Кийинки видеолордон тартканга аракет кылабыз. Görüşkönçe.